Жакшыбы? Батыр. Келгиле отурула. Көрүп сүйүнүп турам мен азырына. Биздин Кыргызстан эгемендүүлүк алган тарыхта биринчи жолу байгелүү орунга жетип отурасың. Бул тарыхый окуя. Биздин Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткенде биринчи окуя да бул. Буга чейин баягы СССР мезгилинде биз Союздун составы кезде баягы Орузбек Назаров чыгып жүргөн, Курнявкалар чыккан. 91-жылы Орузбек Назаров андан мурунураак чыкса керек эле. 86. А биз көз карандысыздык алган биринчи жолу сен болуп атасың. Ошон үчүн мен как президент катары, мындай боксту, спортту сүйүүчү катары атай чакырып, мынакей Камчыбек Кыдыршаевич Байкең билесиң өзү дагы бокс спорт бокс тармагынан чыккан, өсүп чыккан. Анан кийин ошо инициатива көтөрүп, демилгелеп, ушу бүгүнкү жолугушууну уюштуруп, ушу инибизди кабыл алып бир сыйлыктарды тапшырып, кичине дуктан берип, дагы мындан дагы жогорку бийиктикке жетсин деп анан ошо Машыктоо чокомду бүгүн кабыл алып отурабыз. Бул жеңиш бүтүндөй Кыргызстандын жеңиши. Албетте коло медаль, бүгүн коло медаль болсо, эртең эгер күмүш медалга жетти, андан ары алтын медальга чейин жеткин. Бул сенин ийгилигиң бир эле өзүң үчүн эмес, бүтүндөй мамлекеттеги жаш өсүп келаткан спортчуларга үлгү болду да. Биз ошон үчүн кабыл алып, кичине колдоп, коштоп, калгандарга дем күч болгондой болуп, сыяганы көрүп туруп, үлгү алып сенден, артыңда өсүп келаткан жаш балдар кичине сендей болуп, сенден дагы ашып кеткендей болсун деп атабыз. Биздин Кыргыздын балдары, кыздары дайыма Кыргызстандын желегин чет өлкөлөрдө желбиретип турганы биз үчүн өтө чоң сыйлык. Кыргызстандын желегин желбиретип туруш деген жакшы да, чет өлкөгө таанытып. Баягы Кыргызстанда бокс мектеби илгери Союз кезде жакшы билесиңер, аябай катуу өрчүгөн, анан кийин эле уже жок болуп кетти, кийин аябай начарлап кеткен. Мына эми кайра ошо бокс мектебинин өсүп келаткандыгын мына бүгүн тренер мынакей далилдеп атасыңар, машыктыруучу, сен менен башкарчу менен. Далилдеп. Мындан ары дагы ийгиликтериңер коштой берсин дагы деле. Анан эми силерге атайлап даярдаган белегибиз бар. Батир, 2 комнаталуу батир, Ош шаарынан.